Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Allah Taala maqtoolor bolsun. Elçilerin akırkısı sүйүктүү пайгамбарыбыз Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga, anын үй бүлөсүнө, сахабаларына жана кыяматка чейин алардын жолун жолдогон бардык адамдарга Аллахтын салам салаваттары болсун. Туугандар, бүгүнкү сабагыбыз тажвид илимине байланыштуу сабак. Бүгүнкү сабагыбыз махраждар тууралуу сабак. Араб тамгаларынын махраждары тууралуу. Бул тамгалардын махражын үйрөнүү, туугандар, өтө маанилүү сабактардын бири. Мисалы, тажвид деген сөздүн өзүнө кайтып барсак, тажвид деген өзү эмне? Тажвид деп айтканда, тажвид алымдар эмнени түшүнүшөт? Тарифу илми тажвид, тажвид илимин түшүндүрмөсү, хува ихроджу кулли харфин мин махраджихи. Тажвид деген бул ар бир тамганы өз махражынан чыгаруу дейт. Ва и'тауху хаккаху ва мустахаккаху мин ас-сифат. Жана хак болгон, мустахак болгон сыфаттарын берүү тамганын. Тамганын махражы болгон сыяктуу эле тамганын сыфаттары да болот. Иншаллах алдыда сыфаттар тууралуу дагы сабактарды кылып калышыбыз мүмкүн, бирок бүгүнкү сабагыбыз махраждар тууралуу болот. Биз ушул түшүндүрмөдөн билебиз тамгалардын махражын үйрөнүү канчалык деңгээлде тажвид илиминде орду бар экенин ушул түшүндүрмөдөн билсек болот. Азыр болсо башына кайтып барабыз. Бисмилла, баштапкы махраждар. Негизи махраж деген сөз чыгуучу жай деген сөз. Махрожул харфи деген тамганын чыгуучу жайы деген сөз. Тамганын чыгуучу жайы. Негизи араб тилинде жалпы 17 махраж бар. Ошол 17 махраж мына бул баштапкы 5 махраждан тарайт. Баштапкы махраждар 5о: ал-жауф ич, ал-халку тамак, ал-лисану тил, аш-шафатани керин, ал-хайшум мурун. Мына ушу 5 махраждан бардык махраждар пайда болот. Азыр биз буларды бир-бирден баяндайбыз иншалла. Биринчиден баштапкы махраждардын биринчиси, туугандар, ал-жауфу. Ал-жауфу деген ич. Ар бир нерсенин ичи ал-жауф деп айтылат. Мында бир махраж бар. Андан алиф, вау, мат тамгалар чыгат. А, и, у деп созгон кезде мына ошо созулма тамгалар иштен чыгат, туугандар. Ал-жауф деген сөздө максат бул ичте эч кандай келе жаткан абаны бура турган орган жок. Эмнеге бул жерде ич деп айтып атабыз десек, бул дегени иштен келе жаткан абаны тамак менен дагы, тил менен, экерим менен, мурун менен дагы бурмалабайбыз. Иштен келе жаткан аба өз нугунда сыртка чыгып кетсин. Ошо жауф деген махраж, ошол махраж, туугандар. Сүрөттө көрүп турганыңыздардай. Демек, жауфта бир махраж бар, туугандар. Андан мат тамгалар чыгат. Мисалы, бә, би, бу. Мына ошо созулма тамгалар иштен чыгат. Баштапкы махраждардын экинчиси ал-халку, тамак. Мында 3 махраж бар. Тамактын төмөн жагы, тамактын ортосу, тамактын өйдө жагы деп. 3 махраж. Сүрөттө көрүп турганыңыздардай. Тамактын эң ылдый жагынан, эң ылдый жагы деген ээктин ылдый жериндеги дөмпөк сөөк бар, туугандар, туурабы? Ал сөөктүн аты мен азыр таппай атам. Ошо дөмпөк сөөк бар, ошол жер тамактын эң алдыңкы жери деген ошолдун тушу, туугандар. Ошол жерден хамза менен ха чыгат. Хамза менен ха. Мисалы, көп адамдар ха деген тамганы чыгара албайт. Ха. Кантип чыгат? Иштен чыгат деп айтат кээ бир адамдар. Жок, туугандар, туурасы иштен чыкпайт. Ал тамактан чыгат. Хамза каерден чыкса, дал ошол жерден чыгат. Мисалы, айтып көрөлү. А хамзаны айтайлы. А, и, у. Ханы айтабыз. Ха, хи, ху. Экөө бир жерден чыгат. Мисалы, ма'кул, ихдина,
Тамактын ортосу ошолдон эле бир аз өйдөрөөк. Ал жерден айн менен ха чыгат. Мисалы а, и, у, а, ха, хи, ху, ах. Тамактын эң өйдөсүнөн гай менен ха чыгат. Тилдин эң арка жагын, тилдин бүтүп бараткан жагын тамакты көздөй тийгизебиз да. Ошол жерден гай менен ха чыгат. Мисалы га, ги, гу, аг, ха, хи, ху, ах. Түшүнүңүздөр. Демек тамакта 3 махрач бар. Ылдый жагы, ортосу, өйдө жагы. Баштапкы махраждардын 3-чүсү ал-лисан. Ал-лисан тил. Махраждардын дээрлик көп бөлүгү мына ушу тилден чыгат. Тилде 10 махрач бар. Тилде 10 махрач бар. Жауфта 1 махрач бар, иште тамакта 3 махрач бар, тилде 10 махрач бар. Тилдеги 10 махрачты билиш үчүн тилди 4кө бөлүп алабыз туугандар. Тилди 4кө бөлүп алабыз. Тилдин арка жагы, тилдин ортосу, тилдин учу, тилдин капталы деп. Мисалы, бул сүрөткө карап көрсөк, бул тил. Тилдин учу деген мына торофул лисан деп турат, учун көрүп атасыздар. 2 сызыктын ортосу. Ошол жер тилдин учу. Васатул лисан деген тилдин ортосу, аксал лисан деген тилдин арка жагы. Хафатул лисан деген тилдин капталы. Тилдин арка жагынан тилдин учуна чейинки капталы бардыгы тилдин капталы деп айтылат. Оң бети болсун, сол бети болсун, бардыгы тилдин капталы деп айтылат. Биринчи тилдин арка жагын алабыз. Тилдин арка жагы. Тилдин арка жагында 2 махрач бар. Биринчи махражынан коф чыгат, экинчи махражынан каф чыгат. Сүрөттө көрүп турганыңыздардай. Биринчи махрач кофтун махражы. Тилдин арка жагы өзүнүн тушундагы таңдайдын жумшак жерине тиет. Туугандар, негизи таңдай катуу болот, сөөк болот, туурабы? Бирок колуңуздарды салып кете берсеңиздер, тамакка жакындаган жеринде сөөк бүтүп, жумшак эт болуп кетет. Мына тилдин арка жагы ошол таңдайдын бая сөөк бүтүп, жумшак эт болуп кеткен жерине тийсе, коф чыгат. Мисалы ка, кый, ку, акко. Каф тамгасы ошонун эле бир аз алдырагынан. Тилдин арка жагы таңдайдын катуу жерине тиет. Тиги жумшак жерине тийсе, бул ошо таңдайдын сөөк катуу эле жерине тиет. Тилдин арка жагы ошол жерден каф чыгат. Кээ бир алымдар таңдайдын жумшак жерине, катуу жерине эконо тең тиет деп айткан алымдар да бар. Айтабыз ка, ки, ку, ак. Тилдин арка жагы таңдайдын катуу жериндеги сөөгүнө эле тийип атат. Ал эми тилдин ортосунда 1 махрач бар. Ал махраждан жим, шин, я 3 тамгасы чыгат. Тилдин ортосу өзүнүн тушундагы таңдайга тиет. Тилдин ортосу көтөрүлүп, тушундагы таңдайга тиет туугандар, өйдөгө. Ошондо ушу 3 тамга чыгат. Жимде десе тил толук жабышат. Шин менен яда тил толук жабышпайт. Ортосунан аба өтүп турат, толук жабышпайт. Жимди айтабыз жа, жи, жу, ажи. Ша, ши, шу, аш. Я, и, ю, ай. Түшүндүңүздөр, оңой эле махрач. Тилдин учунда 5 махрач бар туугандар. Тилдин учунда 5 махрач бар. Биринчи махрач тилдин учу маңдайкы эки тиштин түбүнө тиет. Кашка тиш деп да которуп жүрүшөт бизде. Маңдайкы эки чоң тиш бар, ошонун ички бети бар. Сырткы бети бар, ички бети бар. Тура ошол ички бетинин бүтүп этке кирип кеткен жерине тиштин түйү ошол жер. Ошол жерден сүрөттө көрүп турганыңыздардай. Ошол жерге тилдин учу тийсе, то, дал, та тамгалар чыгат. Мисал то, ты, ту, ато. Да, ди, ду, ади. Та, ти, ту, ат. Оң жакта турган тоонун сүрөтү. Сол жакта турган дал менен таанын сүрөтү туугандар. Тоону айткан кезде тилдин арка жагын ушундай көтөрүп айтабыз. Дал менен тааны айткан кезде тилди көтөрбөйбүз, колдон келишинче ылдыйды көздөй жаткырабыз.
Экинчи махрач тилдин учунун үстүнкү эти маңдайкы эки тиштин астыңкы учуна тиет. Сүрөттө көрүп турганыңыздардай. Тилдин учу маңдайкы тиштердин алдыңкы учуна тиет. Будан зо, зәл, сә тамгалары чыгат. Мисал, зо, зы, зу, аз, зә, зи, зу, әз, сә, си, су, әс. Түшүнүңүздөр, э? Үчүнчү махрач тилдин учу астыңкы эки тиштин ички беттерине жакын турат. Бул сот, зай, син там, үч тамганын махражы. Үчөөнүн махражы бир туугандар. Астыңкы тиштери бар, астыңкы эки тиш. Ошонун сырткы бети бар, ички бети бар турабы? Тил жак тарабы, ички бети. Ошо ички бетине тилдин учу жакын турат. Сүрөткө көрүп турганыңыздардай. Тийсе деле боло берет иншаллах, эчтеке болбойт тилдин учу. Ошодон сот, зай, син тамгалары чыгат. Мисалы, са, сы, су, ас, зә, зи, зу, әз, сә, си, су, әс. Каталарыбыздын бири туугандар, ушу сот, зо, то, жоон тамгаларды айтып жатканда эринди чүрмөйтүү. Көрүп турганыңыздардай эки эринге эч кандай байланышы жок. Сәни кандай айтсак, соны деле ошондой айтабыз. Эки эринин айырмасы болбойт. Айырма тилдин арка жагы көтөрүлөт туугандар, сүрөттө көрүп турганыңыздардай. Сотто тилдин арка жагы көтөрүлөт, зай менен синде тилдин арка жагы көтөрүлбөйт. Тескерисинче тилдин баардык бөлүгү ылдыйды көздөй жатып туруш керек. Ал эми эки эрин десе бирдей эле калыпта турат. Төртүнчү, тилдин учу үстүнкү эки тиштин бүткөн жериндеги этине тиет. Үстүнкү эки тиштин түбүнө эмес, андан өйдөрөөк эти бар. Ошо жерге тийсе нун чыгат. Мисалы, нә, ни, ну, ән. Сүрөттө көрүп турганыңыздардай. Биз ушу тамгаларды айтканда деле негизи ушу биз айтып аткан жерлерге тиет. Ошондуктан өзүбүздү көп кыйнабашыбыз керек. Өзүбүздүн табиятыбызды бузуп албайлы да туугандар. Нунду ушундай чыгарам деп башка жака кетип калбайлы. Оңой тамгалар ошомойдон эле калсын. Бешинчи, тилдин учунун үстүнкү бет тарабы үстүнкү эки тиштин бүткөн жериндеги этине тиет. Нундан бир аз өйдөрөөк жылсак, таңдайдын орторок жагына жакыныраак бир аз өйдөрөөк жылсак, нундан өйдөрөөк ошол жерден ро чыгат. Сүрөттө көрүп турганыңыздардай. Ро тамгасы чыгат, Ро, ри, ру, ар. Тилдин үстүнкү бет тарабы деген туугандар, нунду айтканда тилдин учу тиет, байкасаңыздар, тилдин учу. Ал эми рону айтканда тилдин үстүнкү бет тарабынан дагы тийгендей болот да. Ро учу эле эмес, Бирок экөөнүн айырмасы өтө деле чоң эмес. Нундан бир аз өйдөрөөк кылабыз, ошол жерден экен ро чыгат. Тилдин капталычы. Тилдин капталында эки махраж бар. Биринчи махраждан дот тамгасы чыгат, экинчи махраждан лам тамгасы. Доттун махражы туугандар, негизи ушуну биз машыгышыбыз керек. Бул биздин тилде жок дот тамгасы. Мен өзүм дагы жада калса азырга чейин ушу тамганын махражы менен алышып жүрөм. Өзүмдү оңдойм деп. Тилдин оң же сол капталы үстүнкү оң же сол азуулардын ички беттерине тиет. Сүрөттө көрүп турганыңыздардай. Тилдин оң же сол капталы, оң капталы болсо оң азуулардын ички бетине тиет, сол капталы болсо сол азуулардын ичине тиет. Же болбосо эки тарабын тең тийгизсек болот туугандар. Каласак оң жак тарабын оң азууга тийгизебиз, же сол жагын сол азууга, же болбосо эки тарабын тең эки азууга тийгизсек деле боло берет дешет алымдар. Андан дот тамгасы чыгат. Мисалы, до, ды, ду, ал. Түшүнөсүздөр, дот тамгасы. Бул жоон тамгалардан тилдин арка жагын сөзсүз таңдайды көздөй көтөрөбүз. Экинчи махраж лам махражы. Лам махражы неге тилдин капталына кошуп койдук? Негизи тилдин учунан эле чыгат да лам.
Окуп көрсөк түшүндүрмөсүн тилдин учу эки капталынан бир аз кошулуп, түшүндүңүздөр тилдин учу эле эмес эки капталынан бир аз кошулуп үстүңкү тиштердин бүткөн жериндеги этине тиет. Нун тамгасынын махражынан эле лам чыгат. Болгону нунда тилдин учу тийсе, ламда десе тилдин эки капталынан дагы бир аз кошуп алат да тиет. Мисалы ла, ли, лу, ал. Ла, ли, лу, ал. Буну дээрлик бардык эле адамдар айтат туугандар. Өзүбүздү кыйнабай эле. Кээ бир адамдар бар, махражын оңдойм деп тескерисинче бузуп алат да, туура махражынчы. Демек бардыгы биригип 14 махраж болду. Азыр ошондо бизде алдыда 3 махраж калды. Баштапкы махраждардын 4-түнчүсү экерин махражы. Экеринде 2 махраж бар. Биринчиси экерин бири-бирине тиет. Мындан ба, мим, вау тамгалар чыгат. Сүрөттө көрүп турганыңыздардай. Ба менен мим тамгасында экерин жабышат, вау тамгасында жабышпайт, жакындап гана тим болот. Мисалы ба, би, бу, абе. Ма, ми, му, ам. Ва, ви, у, ау. Оңой гана махраж туугандар. Өзүбүздү кыйнабайбыз. Экинчи махраж үстүңкү тиштердин учу астыңкы эриндин ички тарабына тиет. Мындан фа тамгасы чыгат. Туугандар негизи фаны айтканда өз деле мына ушул айтылып турган жерлерге тиет. Тишибиз алдыңкы эринин ичине тиет. Айтабыз фа, фи, фу, аф. Түшүндүңүздөр, демек бардыгы болуп азыр 16 махраж болду. Баштапкы махраждардын акыркысы аль-хайшум. Аль-хайшум мында бир махраж бар. Хайшум деген сөз туугандар негизи хайшум деген мурундун эки тешикчесинен баштап тамакка чейинки аралык. Мурун ичиндеги бардык аралыктар хайшум деп аталат. Түшүндүңүздөр. Хайшумдан бир махраж бар. Андан мим менен нундун гуннасы чыгат. Гунна деген мурундан чыгуучу үн туугандар. Деген үн, ың деген бизче айтканда, ошо гунна деп айтылат. Мим менен нундун гуннасы мурундан чыгат. Мим менен нундун демек не? Экиден махражы бар, түшүндүңүздөр. Бардык тамгалардын бирден эле махражы бар. Бир гана мим менен нундун 2 махражы бар. Мим тамгасын алсак, ал экеринден чыгат. Бирок ошол менен биргеликте эле мурундан да чыгыш керек. Эгер биз мурдубузду жаап алып айтсак, толук мим чыкпайт туугандар. Мим экеринден чыгат, ошол менен биргеликте мурундан дагы чыгыш керек. Нун тамгасы да ошондой. На, ни, ну, ан. Айтып жатканда тилдин учу үстүңкү тиштердин бүткөн жериндеги этине тиет. Ошол менен биргеликте эле мурундан дагы гунна чыгып туруш керек. Хайшумдан дагы гунна чыгып туруш керек. Ушу эки тамгага ар дайым гунна, хайшумдан чыгуучу гунна ар дайым ушу эки тамгага жабышып жүрөт туугандар. Эч качан ажырабайт эч жерде. Мына ушу хайшум махражынан туугандар биз өтө чоң пайда ала алабыз. Ал пайда эскертүү экөөнүн башка тамгалар, мим жана нундан башка тамгаларды мурундан чыгаруудан сактанабыз. Кээ бирлерибиз бар туугандар, Куран окуган кезде Аллах кыраттарыбызды оңдосун, мурдубуздан чыгарабыз да. Мисалы Алхамдулиллахи Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Бардык эле мурундан чыгып атат туугандар. Мими деле, нуну деле, башкасы деле мурундан чыгып атат да. Булгата. Ушу эки тамгадан башка бардык тамгаларды мурундан чыгаруудан сактанабыз туугандар. Бул пайданы эсибизден чыгарбайлы. Өзгөчө созгон кезде мисалы Алхамдулиллахи Rabbil Alamin. Аламин деп мурундан кошпойбуз. Жана башка бардык тамгалар. Мына ушул менен 17 махраж болду туугандар. Аллах Тааланын сөзүн туура окуганга аракет кылалы. Кандай түшкөн болсо, бузбастан, махраждарын туура эмес кылбастан туура окуганга аракет кылалы. Азыр болсо ушул жерден токтойбуз. Аллах Таалам бардыгыбызга жардам берсин. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad